Дагы бир жылды артка таштап, элибиз менен чогуу мусулман элинин жаңы жылына, жаңы күнгө багытталуу алдында турабыз. Башкача айтканда, Ноорус майрамы босогобузда турат. Кыргыз эли байыртадан эле эски жылды узатуу, жаңы жылды тосуу салтанатын өзгөчө шаң менен белгилеп келет. Ага ылайык бүгүн дал ушул Ноорус майрамынын урматына жана окуу жайдын 100 жылдыгына карата Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин коллежинде улуттук оюндар улуттун жүзү аталышында иш-чара өткөрүлүп жатат. Самалыктын алкагында алдыда концерттик программа, түрдүү жарманкелер жана ошондой эле кыргыздын улуттук оюндары уюштурулмакчы. Майрамдык салтанат ачык асман алдында окуу жайдын спорттук аянтчасында уюштурулуп, иш-чараны университеттин ректору Бекмурза Зулуев ачып берди. Ректор өз сөзүндө улустун улуу күнүндө ар бир үйгө кут консун, ийгиликтер жылоолоп, ынтымак коштоп, аманчылык жана тынчтык болсун деген ниет тилектерин айтты. Бүгүнкү майрам жогорку деңгээлде белгиленип, жакшы бир майрамдык маанайда кетебиз деген ойдобуз. Дайым мамлекетибизде тынчтык болуп, мамлекетибизде мына өнүгүү болсун. Мында коллеждин дене тарбия жана табигый илимдер кафедрасынын таланттуулары тарабынан майрамдык салтанатка арналган концерттик программа көрсөтүлүп, ага университеттин профессордук окутуучулар жамааты жана студенттер күбө болушту. Ноорузга арналган майрамдык кече бул аябай сонун деңгээлде өтүп жатат. Мага аябай жагат. Мен бул майрамдык кечеде кыргыз бийине бийледим. Аябай мага жакты, сонун болду, эсте каларлуу майрам болду. Саамалык, аркан тартыш, бука тартыш, кол күрөш, ордо, тогуз коргол сыяктуу кыргыздын улуттук оюндары менен коштолуп, көрүүчүлөргө шаңдуу маанай тартууланды. Бул менен бирге чүрпөнүн жолу ар дайым шыдыр болсун деген тилек менен жасалган тушоо кесүү каадасы көрсөтүлүп, алас айтылып, 100гө жакын студент кара жорго бийин бийлешти. Биз ушул иш-чаранын башталышында келип катыштык. Бул жерде уюштуруучулар, мугалимдер жамааты жана студенттер өздөрүнүн өтө жогорку чеберчилиги менен оюндарды аткарышты, ырларды, бийлерди аткарышты, улуттук оюндар, сөз жок. Мен аябай суктануу менен, сүйүнүү менен ошо биздин улутубузда ушунчалык улутубузду сактап турган улуттук оюндарыбыз дагы эле болсо уланып келе жаткандыгын көрүп аябай кубандым. Иш-чаранын жүрүшүндө аталган кафедранын окутуучулары жана студенттери тарабынан улуттук бийлер жана патриоттуулукка үндөгөн шаңдуу оондар жаңырды. Ошондой эле кыргыздын улуттук буюмдарынын жарманкеси көрсөтүлүп, Ноорус майрамынын жаралуу тарыхы жана анын бүгүнкү күндө кандай майрамдалары тууралууда маалыматтар айтылды. Аркан тартыш, кара жорго бийисине, анан ырдаганга, кол күрөшкө катыштым. Аябай сонун өттү, маанайыбыз жакшы. Балдар дагы абдан жакшы катышып берди. Кыздар, балдар, ага эжекелер ырдап, сонун өттү бүгүнкү майрам, Ноорус майрамы. Белгилей кетсек, майрамдык салтанат кыргыз элинин улуттук оюндарын даңазалоо жана жаш муундарга үйрөтүү, студенттерге Ноорус майрамынын маңызын жеткирүү, кызыктуу оюн зооктор аркылуу жаштарды биримдикке жана ынтымакка чакыруу максатында коллеждин дене тарбия жана табигый илимдер кафедрасы тарабынан уюштурулду. Ноорус майрам бул жаз башталары менен келген майрам, кыргыздын достугун, ынтымакты бекемдеген майрам болуп эсептелет. Бул Ноорус майрамда кыргыздын улуттук оюндары, улуттук тамак аштары көрсөтүлүп, ошону келечектеги урпактарга мындай үйрөтүү максатында же калтыруу максатында ушуну жылда биз жаштарга үлгү болуп өткөрүп келебиз. Айданик Сагынбек кызы, Эрнис Жаныбеков, Ошомпу жаңылыктары.